Салам достор. Азыр адамдар кирсин, анан не жөнүндө сөз болуп атканын, азыр мыналар ошол тургундар эмнеге чогулганын мен айтып берейин азыр. Мен азыр ушул Кара Суу районуна караштуу Төлөкөн айыл өкмөтүндөгү Озгур айылында турам. Мына чогулган ушул озгурлуктар, жалпы Озгурдун жергиликтүү тургундары. Ошол азыр эми эл менен сүйлөшө элекмин, бирок мага келген маалыматтар боюнча мына ошол жергиликтүү тургундар мына бул мен сиздерге көрсөтүп турган мына бул имараттын номер 58 ошол Акбура орто мектеби болгон экен. Анан ушуну жергиликтүү бийлик муниципалдык мүлк катары бул убакка чейин ошол акцион негизинде саткан экен. Анан бул сатылганына жергиликтүү тургундар арзанча сатылып кетти. Кандайдыр бир кызыкчылыктардын кагылышы бар. Сатып алган адам ушул айыл башчы менен мындай туугандык байланыштары бар. Бүгүнкү күндө ошол жердеги мынау союз мезгилиндеги материалдар ушул жергиликтүүлөргө өзүбүз деле сатып алмакпыз 27 000 сомго деп айтып атышат. Анан мына ошол бузулган эмелер экен. Бузулган жыгаштары аябаганда мына ушанча-мынчасы калыптыр, мына кызыл карагайлар. Азыр эми ошо элдин пикирин угайын дагы, анан бул жагынан сиздерге тааныштырайын. Эгер Асылбек менен келишип болсак, элдешип болсак, ушуну биз деле буздуруп, бүгүн болсо бүгүн эртең буздуруп, анан команданы алып барып ояка төктүрүп коет, эртең өзү тазалап алалы жактачы. Балдар барып тазалап, биз ошол жакка жумшайлы деген максат. Ошол азыр мына автокөлөктөрдө каражат жок, жетишсиз болот. Ошонун аракетиндебиз. Эми бул мына өзү кече азыр айтып атат, расторлор эми азыр ылайдан экен, мунчу таза чыгат экен. Раствор бетон эмес экен. Таза чыгат, ылай менен эме болот экен. Мына жерде комиссия 8 адам бар экен, бир дагы Озгурдан Мен өкүл жок экен. Бир гана өкүлү эл башы өз гана Толубаев Асылбек дейт, эң аягында. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Мен атымды аткан Нур телеканалынан кабарчымын. Азыр ушул чогулганыңыздардын максаты эмне болуп атат? Азыр сурап атышат, мындай так түшүндүрүп айтып берип коюңузчу. Эмне максатта чогулуп атасыздар? Айыл эл аксакалдар биригип. Саламатсыздарбы? Бул жерде мына Озгур айылында Кара Суу районуна караштуу Төлөкөн айыл өкмөтүнүн Озгур бөлүгүндө бул жерде эски Акбура орто мектеби болгон. Бул жерде азыр ушул көп жылдан бери жараксыз абалда турат да, бекитилген, жабылган мектеп. Ушуну биз жакынкы күндө эле ушул аукцион аркылуу биздин өзүнүн айыл башчыбыздын иши туура эместик ишине болуп негизинен келип чыгып атат да. Айыл башчыбыз ушул жерде бир аукционду тымызын өткөзүп, аукцион гезитке чыгыптыр. Чындыгында гезитти эч ким окубайт экен бу жерде. Элге жарыя кылынбай калыптыр. Анан келип курулушун бузуп баштаганда ошо эл ушуну биз биякта жаштар өзүбүз спорт закрытый футбол аянтчасын куруп атабыз. Газондорун алганбыз, комплект менен. Ошого бизге бул кирпичтер керек болуп атат. Биздин себеби площадкабыз ачык жерде, адырдын үстүндө. Кышкы ойун ойной албайбыз. Ошого биз ушул кирпичтери союздун маалында бышыктык кирпичтер.
Ошону алып айлап атабыз. Жыгачтары листвин, карагай. Мен бул жерде билем ушу жашап жүргөн үчүн. Ошону биз алып сатып, ордуна профиль алып иши кылып, ошо каражатты жумшайлы деп, ошо айыл башы аукцион кылып, ордуна башка бирөөнү катыштырып, подпольный кылып кылган аракети, мындай иш аракеттери элдин нараазычылыгын пайда кылдырып отурат да. Ошого бул аксакалдар элдер чогулуп, ушуну биз элдешелик, келишелик деп, ушул аукционду алган болсоң, ошонун чыгымын кайтарып берели канча кеткен, ошону биз элге калтыр деген максатта отурабыз. Бир жерде ушул келише албай атабыз. Аукциондун баасын көрдүм, 27 000 сомго. Башында ошол 23 000 сомго жарыяланыптыр. Анан 27 000 сомго сатып алыптыр. Анан мисалга оценка баалайт да. Баалайт. Ошол баалаганда мисалы көз карашыңыздар кандай болуп атат? Эми бу жерден сиздин пикириңизде канча кирпич чыгышы мүмкүн? Анан аны мисалга сатканда канча сомдон болушу мүмкүн? Биздин божомол боюнча мына жерде атайын куручу болуш деген балдар бар. Ушундай эски имараттарды бузган экскаватор менен иштеп атайын тажрыйбасы бар балдар бар. Бу жерде божомол менен 2 кирпич менен урулган. Бул жерде божомол менен 70-80 миң орточо эсеп менен алып атабыз. Бала кирпичтин количествосун. Анан баасы бир рыночный экономия менен рыночный баасы бир 7-8 сом экен. Биз божомол менен 4 сом 5 сом тегерегин алып атабыз. Ошондо дагы 80 миң кирпичти 5ке көбөйтсөңүз 400 миң сомдук кирпич чыгат. Кирпич. Анан жыгачтардын мен баасын так айта албайм. Баасын эми ушул листвин колдору. Кече чыгарганда көрдүк, бүт баары. Азыр жана айыл башчы деп атпайсыздарбы? Алардын жакындыктары бар экен, эмне экен? Кызыкчылыктардын кагылышы болуп атабы? Сүйлөшүүнүн негизинде эле сатып алдыбы? Башка эч ким укпаса кандай болду? Зеңичинде отат ошолда. Айыл өкмөттүн тегерегин ушу айыл өкмөттүн өзүндө имаратында жыйын өткөн аукцион. Ал жерде биз катышкан эмес, уккан эмеспиз. Айыл башчы да бизге кабардар кылган эмес. Анан бу жерде ошол айыл башчы өзү кече эле мына жерде да бир 10 киши чогулуп кече ушул курулуш токтоткон келгенде балдар. Өзү айтып атат. Мен буга өзүм кызыктармын канча убакыттан бери. Ошон үчүн мен эч кимге айтпадым. Өзүм адамдарым катыштырдым. Мен ошол 27 600 баага мен өзүм сатып алган кызыктар элем. Ошон үчүн айтпадым да. Бу жерде эл ошого нааразы болот. Эл эмнеге катышпадык, эмнеге укпадык деген маселе козголот. Эми мисалы сиздер ушул айыл өкмөтүңүздөргө кайрыласыздарбы, эмне кыласыздар? Биз ошол азыр элчилик жолу менен эле ошо айыл башчыбыз келсе өзү ошо айыл өкмөттөбүз чалдык. Келсе элчилик жол менен эле мына аксакалдарды эле ортого салып атабыз эми. Элчилик кылып эле сөзүңүздөр өтөт. Ушул айыл башчыбызды токтотуп берсеңиз, курулушту биз тарапка өткөзүп берсин. Аукционду бузбастан башка кылбай эле ушуну биз чыгымын кайтарып берели деп атабыз. Биз төлөп берелик, бизге ушул бойдон берсин, биз алып барып курулушубузду баштайлык дегенге. Сиздер мисалы жаштар ошол аукционду таанышканыңыздарда, билгениңиздерде канча суммага чейин көтөрө алат элеңиздер? Биз эми жаштар ошону аукционду билгенибизде маалыматыбыз болгондо, эгерде ошол катышат элек, бирок канча бир деңгээлге чейин көтөргөнгө чейин кече бу жерде балдар айтып атат, 100 миңге чейин биз болсо өз каражатыбыз бар bizde. Сапас акчабыз өзүнүн чогулткан фонддо акчабыз бар. 100 миңге чейин болсо биз ушуну кармаганга жаранете жетет эле. Аныңыздардын ошондой эми сиздер аз болжолдуу баасын эсептеп көргөндө ошол кыштын баасы эле 400 миң сомго чамалап атат, Анан башкасы жанагы полдору, үстүндөгү жанагы тактайлары ал эсепке алынбаган да, туурабы? Ошондой болот экен. Мына ушундай болуп атат азыр Озгур айылындагы. Бирөөнү Телефон аркылуу байланышты жана бизден бир өкүл барган, Сапарбек деген жигитибиз барган, жана өкмөттүн өзүнө учураган Малай Зулуккар акеге. Ал ошол аукциондон утуп алды, мыйзамдуу түрдө эле болду деген жооп кайтарылган. Бир өкүлүбүз барган. Биз эми азыр эгер ушу келишпей калсак, элдешели атат, ал болбосо анан биз чогул барайлы, кат менен барайлы деген таризде турабыз да азырчы. Эгер жолу болбосо. Мисалы ошол мындай баалап алганда дагы баягы көз карандысыз эксперттер баалайт да мунчу. Алар туура эле баалаган деп ойлойсуздарбы же ал дагы жеңисинен сүйлөшүшү мүмкүнбү? Мисалы 27 миң сом. Азыр эми сиздер жөн эле мындай логика менен эсептеп атасыздар. Кирпич ушунча чыгышы мүмкүн. Орто эсеп менен эле, өтө төмөн эмес, жогорку эмес, орто эсеп менен. Аны тең жарым баасын айтып атасыздар да. Мисалы 8 сомдон кирпич боло турган болсо 4 сомдон эле эсептеп атасыздар. Алардын бир мындай кагаздарын көрдүңүздөрбү? Ошентип эсептеп бергенин, кирпич ушунча чыгышы мүмкүн. Ол независимый оценщиктин бизге эмеси жок. Просто аукциондун өткөн кандай тартиптен өткөн тууралуу протоколун кимдер катышканы ошол тууралуу эмесин гезиттин бетин жарыялап бизге алып WhatsApp'тан группабызга таштап берди. Ошо таанышып алгыла, келишим ушундай болду, аукцион ушундай түрдө өттү деп эле. Анан гезиттин жарыяланган бетин бизге WhatsApp'ка таштап берди. Анан баягы независимый оценщиктин чыгарган эмесин көргөн жокпуз. Корутундусун көргөн жокпуз аны.
Анда азыр келет экен да, ошол тиешелүүлөрдөн бирөөсү келет экен да. Немеден айыл өкмөттүн башчысы айтты, азыр звонтелде немеге кирип кетиптир, областной немеде акметте биринчи областной кирип кетти. Тизилгичи кайдабыз деп айтсам? Азыр неме комиссия болгон комиссиянын мүчөлөрү деди. Ушуну берген комиссиянын мүчөлөрү азыр саат 2-лерде пешимден кийин келип силерге жолугат деди. Мен айттым, айылда бир 50-60 адам күтүп отурат деди десем, болуптур пешимден кийин барат деди. 3-4 адам барат, комиссиянын мүчөлөрү деди. Ушу немени берген. Уданияны берген. Аукционду өткөзгөндөр. Комиссиянын курамында канча киши болгон? 8 киши. 8 киши болгон. Жергиликтүү тургундардан барбы? Жок. Өзү аукционду ошол өткөзүү тартибинде ошол айыл башчы ушул жерден представитель катары айыл башчы катышкан. Ошо тизмеде бар. Анан айыл кеңешинин депутаты, как ушул жерден өкүлү катары 2 депутатыбыз бар. Экөөнүн бирөөсү катышыш керек эле. Жок дегенде бирөөсү бир ушул жер комитетинде мүчөдүр эле. Ошолордун бирөөсү катышыш керек эле да. Алар деле катышкан жок. Тизмеде жок, биз окуп көрдүк, тизмеде жок алардан. Ошондой эми сиздер ушундай шектенип атасыздар да, туура? Бу жерде кызыкчылыктардын кагылышы деген пикирге келип атасыздарбы? Эле жок, айкын өзү эле айтты ошентип. Мен ушундай кылдым деп эле айтты. Ачык эле. Ачык эле айтты. Аны шектенүү, күмөн саноо эчтеке жок. Өзү эле открыто айтты, мен ушундай өзүм кызыкчылыгым бар эле. Ошон үчүн элге жарыялабадым деп. Ким деген ошо аты жөнүн айтып коесузбу? Ким эл башчыбыз? Кече чогулуш болгон, ошол кечки шам маалында ошондо айткан өзү. Эл менен жаштар чогулдук эле жерде. Ошол жерде өзү эле айтты ошентип. Ал эч кандай жашыруун деле жок деди. Мен ушундай скрыт эле кылдым деди. Өзүм адамдарымы апарып ушундай эле Мисалы үчүн сен деле катышсаң, сен деле ошондой ишти кылмассың да, мен ошондой кылдым деди. Өзү айтты. Ошентип айтты. Мисалы үчүн сен деле утуп алгың келген болсо, сен дагы конкурент. Мисалы үчүн машина ала турган болсоң, кандай ошондой тарызда айтты да. Арзаныраак аласың. Арзаныраак аласың. Адамды көбөйтпөй, арзаныраак алыштын айласын алган. Өзү мисалы үчүн айтканда өз кызыкчылыгына кызмат абалынан пайдаланды десек дагы болот да. Потому что жол жобосун эл башы өзү билет. Анан жанагы утуп алгандары да, туугандары да айтып атпайсыздарбы, ким алар эми? Кимдер утуп алган? Кайнагасы. өзүнүн Кайнагасы, анан дагы бир ошо аукционго кошулган кимилер бирденке Шүкүр. Шүкүр деген ал дагы өзүнүн адамдары. Жени. Анда күтөсүздөр да, э? Çekemeşik olsam ben özüm maşinamı kalda kalasam satam. Geldim mülkü olsa bu ortasında. Geldim arazi orasında olalı şahsımız da. Özüm bir yerde bağırdı. Yemedi. Aylık hükümeti ayıp doğru patladı. Mesniler adevlerimiz elge ayıp varsa yerden çıkmayın. Ne olsa dağı şu elge kalırmazsa yaşar çoğulup gelirken sen zaten akşam böyle bir Azem bir satış mesela şu adam gelip yol mene ekmek akçasını verip yaşara kaldırsa gelene. İşte yaptı gördüm. Ben ekoloji emosi zont ettim. Bunu men zont ettim. Nезаконно. Так, бир жерде дагы мындай жагдай экен. Мына ушул здание экен азыр. Мынаке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Турасы 10 метр. Ол içine girbeyle koyayım mı? Göstereyim mi kirpişleri? Союз mezgilinde kurulgan. Mınday. Kışık. Kirpiç eken ama hazır emi. Жергиликтүү тургундардын айтканында деле бир алдын жүйөсү бар. Мисалы, азыр кам кирпичтин баасы ошол 3 сом 4 сом. Кам кирпичтин баасы. Анан мына ушунча тургун нааразы болуп атат, азыр бир 50-60 адам бар. Экологиялык жана техникалык
коопсуздук боюнча инспекция дагы мынакей. Onu карап коюш керек экен. Ол жердеги дарактар кыйылган. Bunu kim kıydı? Nege kıydı? Nake. 3 tüp darak kıyılgan. Biz başka meseleni bulan bu. Aytarın. Sizlerge teşhis yok. Gün tartibinde ekинчи маселе кара башка. Екінші мәселе ол. Ha boldu. Sizlerge teşhis yok bulan. Boldu. Silöörüңүz. Kariyer var da böyle. Orada yol boyunda oşlarının mameli saktigen oyun. Baldan verirsin. Айыл дагы бир жолу ошол сиздерге маалымат бере кетейин. Мен азыр ошол Кара Суу районуна караштуу Төлөкөн айыл өкмөтүндөгү Озгур айылындамын. Бул жерде ошол Союз мезгилинде курулган номер 50. Номер 58 беле мектеп бaba? Номер 58 беле? O 58. 58. Bu kaçıncı yıllar kurulgan? Men anıgı bilbeytken Polat buna kaçıncı yıl kurulgan mı eski mektep? 58'de. 58. Tamam yakındalar böyle mi okuyup taşıptırır da. Ушул мектептин имаратын бузуп кетүү үчүн айыл башчысы ушул жергиликтүү тургундарды акционго да нааразы болуп атышат. Арзан бааланган деп 27 000 сомго сатылып кетти. 27 000 сомго акциондон утуп алыптыр. Болжол менен бир 8 000ге жакын ушул пышык кирпич чыгат деп жергиликтүү жаштар, аксакалдары айтып атышат. Ушунда кирпичтин баасынын өзүн эле эсептегенде 8 сомдон эмес 4 сомдон эле эсептегенде эсептеп көрүңүздөр. Азыр эми жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн күтүп атышат. Алар келгенден кийин анан ошол биротоло жооп алып беребиз.